чыныгы жигит болуу үчүн баштан кыйынчылыктар өткөндө сынып калбаш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам не деген кыйынчылыктарды басып өттү? Амыл хузун деп коет. Пайгамбар болгондон кийинки учуру жанагы кайгы жылы. Аталаш агасы өтүп кетти. Хадижене өзү өтүп кетти. Өтүп кеткенден Хадижене эң жакын адам эле туруп берген. Эң жакын чебинен айрылды. Анан аталаш агасынан айрылды. Анткени ал капыр болсо да ошол учурда Курейштин ызасынан тозуп турат эле. Анан көчөдө кетип намаз окуп атканда төөнүн жанагындай ич агарын жана башка нажасат жерин алып келип койду. Үстүнөн жанагындай бийик имарада жана башкада тургандар эме үстүнөн тобундай да кокту болот Мекке. Кокустарын таштады, таштандылар. Анан үйүнө бир сыйра тазаланып келгенде Фатима кызы элестетиңиз. Хадиченебиз жок, Фатима кызы. Элестетсеңиз, үйүңүзгө барсаңыз кызыңыздын көзү эмне деген кыз башкача да. Анан бир оретиңиз болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай кыз экен бетинен өбүп эркелетип, көзүнөн жаштар салалап акып жана атасын пайгамбарыбыздан тазалап аткан болот. Кыз аялыңдын астында жигит катары карманышың мүмкүн. Башка бирөөнүн астында кармана бер. Кызыңдын астында кармана албай кетишиң мүмкүн да. Канчалык темирде эрк болсо деле. Анан ошентип Фатимене күйүпчүлүктө ушундай көзүнөн жаш салалап акканда Памашлам бекем кебелбей туруп, кыжалат болбо кызым. Аллах Таала сенин атаңа жардам берет. Акыйкат сыйылат, башка болот, бирок Аллах жардам берет сенин атаңа. Инналлаха насирун абаки. Аллах сенин атаңа жардам берет буйрса деп, кайра кызына дем берип атат да. Кайра кызына дем берип атат. Жигит ошондой болот, кыйынчылыктарда чөгүп кетпеш керек. Анан 1-2 сыноо болсо элестетиңиз, анан аялын жамандап келип атат, аялын минтип келип атат, андай болбойт да. Аялын намысы жаман, эркек жамандайт. Аялын акырын эпке-кепке келтирип, жакшынакай кош керек болот. Чыныгы жигиттин үлгүсү ушундай кете берет бир тууганым.